Ош шаарынын мэри Мамбетов Алмаз Шембетович элинин кызматынан бошотулсун. Экинчиси, жетиген жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчилик алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү залча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык токтомулган жетиген Бакытбек Жеңишбекович Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. Урматтуу коллегалар, Алмаз Шембекович боюнча да айтып кетсем, чындыгында мына бир жылдан мэр болуп иштеди. Ишинде чоң ийгиликтерге жетишти десем мен жаңылбайт элем. Мына бюджеттеги жылына 150-200 миллион тегерегинде көбөйүп атса, былтыр 542 миллионго көбөйүптүр. Шаарда ичинде маселелер көп, ошонун көпчүлүгү мына чечилип атат. Көрсем мындан ары дагы чечилет. Алмаз Шембекович, сизге дагы жакшынакай жумуштар берилет болуш керек. Ошол жерде сизге ийгиликтерди каалайм. Эң башкысы берген денсаулыктугуңуз, жаңы жумушуңузду кийиндебиз. Куттуктап барабыз ошону. Жетиген Бакытбек Жеңишбекович жөнүндө айтсам, 1960 жылы 30 майда Чүй облусунун Чүй районунда Сайбак айылында төрөлгөн. Билими 2 жогорку билими бар. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтунда машыктоочу мугалим адистиги боюнча билим алган. Андан кийин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык институт юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек жолун 88-жылы механикалыштырылган көчмө колоноосунда бетон даярдачу, ирригатор бакча коомчулугунда кызматкер кылган, жеке ишкерлик менен аракеттенген. Акыры 11 жыл жогорку кеңештин 5 жана 6 чакырылышында депутат болуп иштеген. Мен дагы финанс министри болуп жүргөндө чоң иштешип калдык. Бакытбек Жеңишбекович дагы жери жакшы, эли жакшы дегендей ушул жерге келип, мен ушу келип иштегениме абдан сүйүнөм. Ошол жактан дос таптым, ошол жактан мамиле түздүм. Эми ушул шаарда көп бул маселенин баарын мен ойлойм, сиз да ушул токтоп коюп, мындан ары дагы ушул өзүңүздүн салымыңызды кошуп, ушул мындан ары иштеп кетесиз го деп. Сизге да ийгилик каалайм. Анан эми бул жерде силерге менин ордун басарларыма, мэриянын аппаратына, малдын жетекчилерине, службалардын жетекчилерине, эле ушул мэриянын кыймылдатып аткан, иштетип аткан кызматкерлерге, биздин ардагерлерге, биздин ветерандарыбыз, ушул сыйдуу конокторубуз ардайым. Ушул баарыңыздарга рахмат айтып кетем. Анча-мынча кемчиликтер болсо эми андай болот экен, жумушта баарыбыз баягы идеальный болбойт экенбиз, бирок мен ойлойм ушу аракетим, болгон аракетимди жумшадым. Ушул иш ошто элдин жашоосу болуп кетсин, элдин турмушу ушул баягы айткандай ушул шаар бул тирүү организмдей да. Бир күн калтырып койсоң шаар ошон үчүн силер менен иштешкенге абдан кубанычтамын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Баарыбызга маалым болгондой, Ош шаары мамлекет менен дүйнөдүн эң байыркы шаарларынын бири. Ош шаарынын эли абдан кеңпейил, сыйга аябай жакшы эл. Эми бул Ош шаарында менин да тааныштарым бар, досторум бар, окууга чогулган бар, курсташтар бар, классташтар бар дегендей. Мен Ош шаарын абдан жакшы билесем да, четинен бир топ нерселерди билем. Анан Кудай буйрса, бул жерде Алмаз Шембекович жакшы менин урушума арыгандарына кечээден баштап тааныгандар айтып атат, жакшы иштер кылынган,
жуында сүйлөшүп отурдук бияк келе. Ошол жакшы уган иштердин баарын Кудай бурса аягында чыгарып аракет кылалы. Анан бул жерде мамлекеттин жетекчилиги ушундай ишеним көрсөткөн үчүн ыраазымын. Ошол ишенимди эми баарыбыз чогуу ишке ашырып актайды, Кудай буйруса. Анан буйруса мындан ары баарыбыз ынтымакта, биргеликте Ош шаарын гүлдөтүп, өнүктүрүп, өстүрүп, Ош шаарында элине кызмат кылып, мамлекетке кызмат кылып жүрөлү, Кудай буйруса. Bir жарым жыл иштедик. Аны бааны эл берет го деп ойлойм. Бирок ушул биз койгон башында келгенде эле ушул бюджетти айткам. Бюджетти 1,5 миллиардтан кем болбош керек дагы өсүшү. Мына азыркы убакка, бүгүнкү убакка биз ушул 542 миллион көтөрдүк бюджетти. Мен келгенде ушул 1 миллиард 350 миллион менен кабыл алгам. Азыр 1 миллиард 900 миллионго чыктык. Мен ойлойм, эмки жылы ушул жаңы жетекчи менен 2 миллиардтан да ашат го деп. Анан эми айта кетсек, проекттер бул ушул 27 километр тротуар салдык. Жана бүтпөгөн бала бакча мектептерди жетиштик ачканга. Андан дагы айта кетсек, бул ушул биз спортко көп маани бердик. Ушул шахмат клубу, жабык теннистик аянтча, андан тышкары ушул бир аз калды эле, жетишпей калдык. Ушул 3 футболдук аянтчабыз дагы даяр болуп калды. Аны ушул жаңы жетекчи катышуусу менен ачылат го деп ойлойм. Анан эми эң көйгөй маселебиз бул ушул суу маселе болчу. Мен келгенде да айткам. Бирок ошол биз аны ордунан ошол жылдырдык. Мына тендер өттү 25 ноябрда. Эми азыр ошол тендердин жеңүүчүсүн аныктап, ошол Азия өнүгүү банкы тарабынан бул грант эсебинде каржыланат. Мен ойлойм, ушул жакынкы арада суу маселеси дагы ошол кагаздан ишке өтүп, уже курулуу иштери башталат го деп. Кызматтан кетишиңизге эмне себеп болуп атат? Өзүңүздүн калуусу менен кетип атасызбы? Анан жерде башка бир кызматтарга барат деген болжолдор болуп атат да, ошол боюнча пикириңизди билдирип койсоңуз. Неме бул президенттин чечими. Мен муну бир нерсе деп айта албайм. Бул ушул президенттин чечими болду. Ушул жаңы жетекчи болуп бияка даярдалды. Эми өзүм айта кетсем, өзүмдү жакынкы арада ушул мен ойлойм, ушул президент тарабынан да бир сунуш берилет го деп башка кызматка. Өзгөчө бир пландарыңыз катары баягы фонтан куруу боюнча бир демилгенип көтөрүп чыктыңыз эле да. Негизи сиз өзүңүздүн мындай көксөгүздө кайсыл долбоор аткарылбай калды? Сиздин негизги приоритет катары саналган, а? Биз айткан нерселердин баарын баштап бердик. Аткарылбай калды деген деп айта албайм. Ошол эле фонтан, ошол эле жана туризмге ылайыктуу жерлерди салуу боюнча бул дагы иш жүрүп атат. Бул токтогон жок. Ушул жакынкы арада бул дагы ушул жана Дүйнөлүк банк менен, Арис менен ушул туризмге деп Ош шаарына 6 миллион доллар бөлүнгөн. Бул дагы жакынкы арада ишке ашып баштайт. Эми андан тышкары ошо эмки жылга бизде ошо чоң пландарыбыз бар эле. Ушул дагы Масалиева көчөсүн оңдоо ошо 3 километрди. Андан тышкары ушул Ленин көчөсүнүн уландысы, бул ушул Тешикташ базарынан ары. Бул дагы ошол эмки жылкы бюджетке киргизели деген ой бар болчу. Мен ойлойм, ушу жаңы жетекчи андан ары ишти алып барып жасайт го деп. Кече президент менен жолуккам, мен кабыл алып, Ош шаарынын мэри кылып, сунуштап кызматка дайындашты. Анан алар ушундай чоң ишенич көрсөткөндөн кийин ошо ишеничти акташ керек, Кудай буйруса. Анан эми
Мен жаңы эле келдим да. Кудай буйрса азыр эң көйгөй маселелер, кандай маселелер бар, кандай иш-чаралар бар, ошонун баары менен таанышып чыгып бир сыйра. Анан ошого жараша анан ишти алып бара беребиз. Анан бул жерде мен жана айтып кеттим го. Алмаз Ишенбекович бул жерде жакшы иштерди кылыптыр. Ошону Кудай буйрса аягына чыкпай калган, бүтпөй калган иштери бар экен, жакшы. Ошонун баарын аягына чейин бүтүрүп жакшы. Сиз ошол шаарды Ошто билесиз да. Негизи эле Ошто эң негизги көйгөйлөр катары эмнени эсептейсиз? Мен угуп соцсеттерден маалымат каражаттардан угуп жүргөн эң көйгөй маселе бул суу маселеси экен. Анткени суу баягы жамгыр жааганда же кандай болгондо суу улайланып кирдеп, анан суу токтоп калат экен, бир суткага чейин ошондой маселеди уккам. Анан ошону эң биринчи кезекте ошол маселени чечиш керек. Мен ойлойм, ошо мен эң биринчи кезекте ошо менен аракет кылам. Негизги сиздин ишмерчиңиз катары кандай пландарыңыз, кандай проекттериңиз бар шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө? Мен азырынча пока билем. Мен ошо эң биринчи суу боюнча, анан кийин дагы калгандарын эми көрөйүн эми азыр. Мен жаңы эле келдим, анан таанышып көрүп, анан эң биринчи эле мен мурун угуп жүргөм, анан бияка келатканда угуп атам, сууду эле баары айтат. Ошону чечели. Андан дагы көйгөйлүү маселе болсо, алардын баары четинен Кудай буйрса алыбызга аракет кылып, болгон күч аракеттин баарын жумшап, ушунун баарын ишке ашырган аракет кылабыз. Азыр ушу сиздин дайындалганыңыз боюнча маалымат чыккандан бери соцсетте жанагы Канат Исаев менен дагы бир мындай маалыматтар чыгып атат да, кандай комментарий бериңиз? Кандай? Эми экөө баягы жогорку кеңештеги бир эми ал өттү кетти, ал уже унутулуп калды. Азыр бизде элде мындай суроо бар да, баягы Ошто Ош шаарынын көйгөйүн билген адам мэр болсо жакшы болот эле деп буга чейинки мэрлерге да бир канча сындар айтылып кеткен да, мисалы өзүнүн жерине кетип калат, кызыкпайт деген. Сиз өзүңүздүн каалооңуз менен эле келдиңизби негизи? Ооба, мен болобу, башкасы болобу, бул жумушка келгенде бул эми оюнчук эмес да. Келип алып бир чоң шаар мамлекеттин экинчи борбору деп коет. Анан бул жакка келип алып анан ойноп кетип калган болбойт. Бул жерде чын дилибиз менен иштейбиз, аракет кылабыз. Эми бул баягы кыргыздын жери бар, биздин өзүнүн жери, сенин жериң деген жок бияк деген. Түштүк, түндүк деген маселе ал анча-мынча чыга берет. Но бул жерде бизде деген Ош шаары болобу, Бишкек шаары болобу, башка шаарлар болобу, арба өзүбүздүн шаарыбыз, өзүбүздүн жерибиз. Болгон күчтү жумшайбыз, иштейбиз, аракет кылабыз, Кудай буйрса.